Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Рахмат, Сулайманов Бирбол. Мен азыр ушул сөздү улап кеткен кечирим сурайм. Вице-премьерге айтайын дедим да. Казакстан унду бизге чыгарбайбыз деген ушундай чечим кабыл алышыптыр. Биз 30-жылдары казак туугандарыбыз ачка калганда кыргыз эли сактап калган. Дайым ушундай кыйын мезгилде биздин кошуналарыбыз ушундай мамиле кылат. Эмне үчүн унду жабыш керек? Бизде таможный союз бажы биримдиги иштеп атабы? Фактически бүгүн иштеген жок да. Аны сиздер маселени коюшуңуздар керек. Же иштеш керек. Же болбосо ушул кырдаалдан чыкканга чейин ушул режимди токтотуп, өз-өзүбүзчө окат кылышыбыз керек. Таможнянын түшкөндөн биз пайда табабыз деген маселе эмес бул жерде. Бул жерде биз бизнеске эркиндик берип, бүт жактан келе турган оборудованияларыбыз эркин келип, унду казак туугандарыбыз бербесе башка жактан алып, ушундай тиричилигибизди өзүбүз жасашыбыз керек. Эмне үчүн бүгүн ошол бажы биримдигинин нормалары иштебей атат? Значит, бул иштебей турган маселе экен да. Маселени кабыргасынан коюшуңуздар керек сиздер. Убактылуу тиричилик бүт ушул бажы биримдиги өлкөлөрдүн ордуна келгенге чейин ушул турмуш тиричилиги убактылуу токтотуп, өз-өзүбүзчө, өз алдыбызча окатыбызды кылышыбыз керек деген маселени коюшуңар керек. Азык-түлүк маселесин эң башынан эле күн сайын көзөмөлгө алынган болчу. Анан ушул убакытка чейин Казакстандан ун, буудай келип аткан, бирок өткөн 4-күнү алар убактылуу чектөө киргизип, жалпы Кыргызстанга квота деп ушундай деп атышат, 30 000 тонна айына. Кошумча муктаж болсоңуздар, биз дайыма жардам берип турабыз деп. Анан ошол квотанын алкагында азыр ун, буудайлар кирип атат бияка. Кечээ гана чоң капкада өзгөчө дагы режим киргизип, ошо жүк ташуу эртең менен 10-дон кечки саат 7-ге чейин гана уруксаат деген ушундай неме жаңы тартип чыгарыштыр. Бул тууралуу премьер-министр бир нече жолу тиги Казакстан премьер-министри менен сүйлөштү. Мен дагы а жерде вице-премьер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Айыл чарба министрлиги да өзүнүн линиясы боюнча. Анан кошумча жана сиз айткандай Россиянын премьер-министрине кат жөнөтүп 100 000 тонна буудайга, ошонун алкагында, каттын алкагында бүгүнкү күндө Матрезерв тарабынан жана кошумча бөлүнгөн 631 миллион сомго контрактлар түзүп, апрель, майдын башынын ичинде буудайлар келип баштайт уже. Мейли ун боюнча мына азыр айтылып кетти, мына мүмкүнчүлүк менен пайдаланып мен Эркин мырза сизге суроо берейин да. Un алып атасыңарбы же буудай алып атасыңарбы? Un да кирип атат, буудай да кирип атат. Буудай алган оңбу, un алган оңбу? Бүгүнкү күндө менин оюмча буудай деле ала бериш керек, un деле ала бериш керек. Көбүнчө мындай көбүрөөк камсыз кылышыбыз керек да, биз ушундай максат коюп атабыз. Эмне кылышыбыз керек? Көбүрөөк көлөмдөрдү киргизип, болушунча аймактарга таратып, ошо көбүрөөк буудайбы, унбу? Буудай деле, un деле. Азыр мелкомендаттарыбыз иштеп атабы, барбы? Мельничалар? Ооба, иштеп атат. Канча иштеп атат? Канчасы бар? Ассоциация, комитет, мукамолдордун комитетинин маалыматы боюнча 11 ишкана. 11? Мүмкүнчүлүгү канча мощность? Мен тактап берейин бул маалыматты. Себеби биз мына кээде популизм болуп кетет да, ошо жогорку кеңештин ичинде да популизм болуп кетет, кээде күйлөнүп кетебиз, кээде коңшуларыбыздын таасири менен иштеп кетебиз да. Ошол убагында жана НДСтен бошотуп атканда биринчи кадам туура болуп, экинчи кадам туура эмес болуп калдыбы деп ойдомун да. Сиздин оюңуз кандай? Буудайды НДСтен бошотуу боюнча. Буудайды НДСтен бошоткондо бюджеттен жоготуулар болот экен. Муну эсептеп чыктык. Орто эсеп менен жылына 220дан 250. Жок, кайсы кадам туура болгон экен? Ошону айтып коесузбу? 10 секунд. Мен тактап коеюнчу. Кайсы кадам туура болгон экен? Буудайды НДСтен бошотуу же кийин отмена кылган кайсынысы туура болгон экен? Айтып коесузбу оюңузду?
Бюджет киреше жагынан карасак, НДСти киргизгени туура болуп тур. Бирок азык түлүк коопсуздук жагынан караганда НДСти алып койгон оң.